Баарыңыздарга салам. Кутман таң, кутмандуу күнүңүздөр менен, кутмандуу кечиңиздер менен интервью той жылдызы менен 8-чи чыгарылыш. Бүгүн бизде конокто өзгөчө конокторубуз келип отурат. Анткени ким десеңиздер, Кыргыздын жакшылыгында буга чейин тамадалар кызмат кылып, сүрөтчүлөр да келген болсо, бул ирет чындыгында тойдогу көрккө көрк кошуп, бир күндө нечендеген тойго жетишип, талыкпай эмгек кылып, Кыргыздын жакшылыгында бир жакшы көрк тартуулап жүргөн биздин Кыргызстандагы номер 1 бийчилер топтун жетекчилери Айнур эже жана ошондой эле Альбин эже, Береке бий тобунун жетекчиси жана ошондой эле Агама бий тобунун жетекчиси. Кош келипсиздер. Саламатсыңарбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Жакшы, рахмат. Январь айы сезон жок. Иш кандай болуп атат? Иш Кудайга шүгүр, акырында болуп жатат. Кимдин сезону жок, ким билбейм. Чындыгында ушул баягы бий тобун түптөп, анын ичинде 6 кыз, 8 кыз, бир тойдо бийлеген 4 кыз эң аз дегени. Ушулардын баарын жетектеп жүрүш деле оңой жумуш эмес болуш керек. Негизи чындыгында мындай идеялар, ушул тойго болгон кыздар мындай бийлесе деген ойлор каяктан келет сиздерге? Кайсы жылдары береке түптөлүп турат? Ошону бир Айнур эже баса белгилеп айтып кетсеңиз, андан кийин Альбин эже улантып берсин. Эми берекенин түптөлүшүнөн баштайын. Береке би ансамбль официалдуу өзүнүн атын Береке деп коюп, мындан 13 жыл мурда түзүлгөн да. 17 февраль күнү биздин туулган күнүбүз. 17-си. Көрүсү 17-синде биз өзүбүздүн 13 жылдыгыбызды белгилеп турабыз. Бирок ал убакка чейин мен өзүм жашым жете эле кичине кыз болгондуктан 2 жылдай балдарга мындай кружок катары билим берип жүрчүмүн да. Анан ошентип биз 15 жылга мындай чынын айтсам 15 жашка чыгып атабыз да. Ошонан мен Береке би ансамбль түзгөн кезде Бишкек шаарында негизи Кыргызстанда бийчилер негизи аз болчу да. Мындай мамлекеттик Акмарал би ансамбль, анан башка жана Сетек балдар борбору, анан мындай 3-4-5-6 биздин орус улутундагы адамдар иштеткен бийчилер гана болчу да. Анан бийлерде көбүнчөсү мындай орустардын бийлери, мисалы севанский танцы, современный танцы деп мындай замбат бийлеринин түрлөрү болчу да. Ал кезде эч ким кыргыз бийлерин такыр көрчү эмес, билчү эмес. Анан 2007 жылдары эмес, 2010-9 жылдары Даткайым деген бийди коюп, мен биринчи болуп клип тарттыргам. Ошол кезде Милан Саткынбаев, Топташ өздөрү бизге клип тартып берип, ошол клипибиз биздиги эфирге кетип, кыргыздардын баардыгы көрүп, ошол клиптичи кыргыз бийин ушинтип бийлесе болот турбайбы, клип тартса болот турбайбы деп бизди тойлорго чакыра башташкан да. Мындан 13, 14, 15 жыл мурда биз ушинтип тойлорго барып бийлеп калганбыз. Бирок ага чейин чакырышчы, бирок кыргыз бийлерин көп сурачу эмес да. Ага чейин бизден сурагандары бул мисалы испан бийлери ал кезде мынтип популярдуу болчу, латинский бийлер деп коет, ошондой бийлер популярдуу болчу. Чыгыш бийлери да ал кезде көп популярдуу болчу эмес. Ал кезде көбүнчө испан бийлерин көп сурашчу да. Анан ошо кыргыз бийлерин элдерге үйрөтүп, тойдун башында кыргыз болгондон кийин кыргыз бий менен баштайлы деп баарына көргөзүп, костюмдарыбыз ушундай болот деп көргөзүп, ошол кезде элдерди көндүрө баштаганбыз да. Ошондо 15 жыл. Ошол кезден баштап азыркы күнү мисалы кайсы тойго барбасаң, эң башында элдер күлгүлүү кыргыз бий менен башташат да. Ооба, баракелде. Сонун. Чындыгында биринчиден куттуктап өтөлү келе жаткан туулган күнүңүздөр менен. Ал эми урматтуу достор, азыркы учурда ушул Айнура эжекебиз айтып өткөн Береке би ансамблинин бир чакан видеосун көрүп алалы да, андан соң улантабыз.
Мынакей чындыгында кымча белдүү кыздар, Береке би тобу. Ал эми Альбина эже сиздин агаманын өмүр таржымалы кандай болуп экен? Эми бул чөйрөдө той чөйрөсүндө биз дагы бир 2006-жылдан бери келатабыз. 2006-жылы түзүлгөнбүз, ошо июнь айында 5 кыз түзгөнбүз. Агама деп кыздардын башка аттары болчу. Жана анда агама бир гана башка тамгалар эмес, ящерица. Агама деген ящерица. Ол баягы үй бүлө менен жашаган жалгыз ящерицанын түрү экен. Ошондой эле азыр ошол үй бүлө менен достошуп, учурашып, жакшы мамиледебиз. Ошого жараша кыздарыбыз көп, өнүгүп өсүп жатабыз. Биз дагы той чөйрөсүнө ошо 2006-жылы бери келатабыз да. Анда көбүнчө бразильский бийлерди сурачы да, эмнегедир анан жарым жылаңач сурачы. Жарым жылаңач бийчилерди сурачы. Анан биз ошондо жок, биз антип чыга албайбыз деп биз дагы кыргыз бий менен баштаганбыз. Чыгыш бийлер менен баштаганбыз, бирок эмнегедир кийимдерибиз дайым жабык. Кичине кыргыздын менталитети башкача болгондон кийин кичине жабык кийингенге аракет кылып, ошону элге көндүрдүк. Чын айтканда. Баракелде. 2006-жылдан бери ушул колуңузда бир канча кыз тарбияланып чыкты? Айнура көбүрөөк болуш керек, бирок менде бир 3 состав менен чыкты. 3 состав чыкты. Бир составда канча кыз болот ошондо? Бир составда 6 кыз болот. Азыр бирок бир состав болгондо 12 кыздан чыгып жатышат. 12 кыз. 12 кыз. Баракелде, анда агаманын видеосун көрөлү, андан соң улантабыз. Мынакей, эң сонун эми ушул сиздерди чогуу чакырганын себеби да бир эме, ушул бий эми кыргыз бий чындыгында баягы көп байкайбыз, бири-бирине окшошпойт. Сиздердики агаманыкы Берекеге, Берекеники агамага окшошпойт. Мындай окшошуп калган учурлар болобу анда-санда? Же сиздер мындай биргеликте сүйлөшүп алып, сен бул жагын кыл, мен бул жагын кылайын деп? Негизи мисалы биздин эски хореографтарды басым кылып айтып кетейин, Кыргызстандагычы. Биз эски хореографтар деген, мисалы Альбина биз экөөбүз билебиз, биз бири-бирибиздикин турап койгон деген биз жок да. Биз ар кимибиз өзүбүз изденип, өзүбүздүн бийлерди койгонго аракет жасап келишибиз да. Азыркы күндөрү карасаң, бири-биринин костюмдарын, бири-биринин бийлерин алып бийлей беришет да. Азыркы кездегичи жаңы өсүп келаткандар тоже байкап атасың эле. Анан мисалы байкап атасыңбы ошону? Бир нерсе кылбайбы? Жок, эми биз мугалим болгондон кийин биз анын баарын түшүндүрүп айтып келебиз, бирок мисалы сен ал бийди койгондон кийин сендей ал бийди башкалар мынтип көргөзө албайт да. Негизи адам ошол иш менен алек болгондон кийин ошол иш боюнча сен мыкты болгонго аракет жасап, изденүү болуш керек да. Изденүү болуш керек, аракет жасап өзүң койгонго үйрөнүш керек. Эгерде сен өзүң бий койгонду билбесең, жөн эле бийчи бол да. Эмне үчүн сен постановщик болосуң, эмне үчүн сен хореограф болосуң? Эгерде сен жөн гана бийчи болгоң келсе, баары жөнүн гана бийчи болуп бийле да. Колуңан келбейби? Эмне үчүн ошону алып бирөөнү турап, бирөөнүн кийин бурдап, сен эмне үчүн коесуң да? Андайга акын жок да негизичи. Чындыгында көйгөй аябай күчтүү экен, ушунчалык эмоция менен айтып. Урматтуу жаңы чыгып келаткан бийчилер турамай жок. Айнура. Бизде бирок баары турайт да. Мисалы, сен аларга жаккан үчүн сени турашат да. Ичетинен сүйүнөсүң да. Мисалы биз көчмөндөр оюндарында мен балет мейстери болуп иштеген кезде 2 жыл мурда көчмөндөргө оюндарын арнап атайын көчмөндөр бийин койгом. Ошол бийди бүт Кыргызстандын баардыгы деги эле башка өлкөдө жүргөн биздин кыргыз улутундагы адамдар да баарды бийлешкен да. Бул эми эмнени айтып кетсе болот? Менен биздин мисалы мен койгон бий элдерге жаккан үчүн бийлеп жатышат да. Муну менен сүйүнсө да болот да. Эми бирок
адамдар билесин, бирок ошол хореографтар ошол бийди мынтип өзүнүн бир нерсесин кошуп, мынтип изденип, иштесе жакшы болмок да. Ал эле коюп койбой. Кайсында ошондой кылып, анан мисалы биз ал бийди койгондо, мисалы мен эмгегиме мен өзүм акча да негиз табышым керек да. Алар болсо биздин бийлерди турашат дагы, биздин эмгекти колдонуп, даяр эмгекти колдонуп, акча таап жатышат да, тойлордончу. Негизи бул мындай туура эмес нерсе да. Мисалы Мирбек Атабеков биздин агабыздын ырын, мисалы Мирбек Иманбеков агабыз ырдап жаткандай эле нерсе да. Ырын алыпчы. Баракелде. Тойдон негизи андай болбойт да. Ошол эле аранжировка. Плагиат деген нерсе экен да. Плагиат уланып жатат. Бирок мен ушундай нерселерди угуп жаттым эле, бирок ишенбедим. Бийчилер өзүнүн эски формаларын сатып берет. Жаңы чыгып келаткан бийчилерге сатат деген. Ушул чынбы? Чын. Өздөрү сурашат. Ал өзү уруксаты менен эле кетет, Уруксат менен эле кетет, ооба. Саткан күндөр болот, ооба. Эми той чөйрөсүнөн анчалык алыстабайлы, кайрадан той чөйрөсүндө маселе болсун. Ушул тамадалардын ортосунда же болбосо азыркы бир видеолордо деле жүрөт, даже пранк тартып жүрүшөт. Бийчилер келди деген бир ызы чуу менен кандайдыр бир маселелер болуп, тамадалар бир бул эми баягы шылдыңдоо эмес, эми баягы юморду түшүнгөн кичине күлкү жараталы деген ой максат болуш керек. Бирок ошол нерсени сиздер кандай мындай кыздар менен иштешүүдө баягы алдын ала айтуулар болобу, кандай болот? Бир күндө канча деген тойго жетишесиздер? Ошол тойдун ичинде кандай тамактануу болобу ортосунда? Ошол нерсени сурап бир баягы тамадалардын суранычын аткарып отурабыз. Чындыгында ушу бийчилер каяктан тамактанат? Биринчи келген кафе бүттү дейт да. Ошол нерселерге кандай кам көрөбүз? Пранкыңызды көрбөптүрмүн. Бирок мен бийчилерге эң биринчи айтарым, турган дасторкондо эч ким тийбесе тийбейгиле. Тийбейгиле, жебей тургула. Кокус бир кафе тартылды бүттү. Жок, тийбейгиле. Эгер тойдун ээси өзү чакырып, тамада келгиле, ичкиле десе макулмун. Бирок ушинтип жабыла калып, дасторконго отуруп алып, тамак ичип, башка кишилерге да калтырбай, ал деген бийчилердин кемчилиги деп ойлойм да. Сиздин оюңуз? Эми бул жакшылыкка сен чакырып атышпайбы? Жакшылыкка чакырганда негизи ал ошо той өткүзүп аткан адамдардын өзүнүн пейилинен да. Эгерде сени өздөрү чакырып, келип коюп отургула, сиздерге үчүн атайын даярдадык деп чакырат кээ бирөөчү, кээ бирөө болсо биз сиздерге мына акча төлөп берип атабыз, эмгегиңерди кылгыла да, кеткиле деген күндөр да болушу мүмкүн да. Ал адамдардын өзүнүн пейилинен да той өткөзүп жатканчы. Бирок бул жакта ошол тамадалардын акыркы ошол тойдо 6 саат кызмат кылат. Ал эми бийчилер ортодо 5 мүнөт бирип чыгат дагы бийлеп кетет, бирок биздин тамагыбыздан жеп кетет деген учурлар болот экен да. Ошого кандай сиздердин оюңуздар? Бизге андай комментарий түшкөн эмес болуш керек. Мен аны билем. Бизге андай түшкөн эмес. Бирок чындыгында мындай сыртынан билесиздер, ушундай сөздөр. Бирок андай сөздөрдү албетте билебиз, ошого ошондой жасабаганга аракет кылабыз. Баракелде. Эми мындай маселе болсун, ушул тойлордо болгон сиздерге болгон жумуш же болбосо орус тилинен айтканда заказ көбүнчө кайсы тараптан аласыздар? Эми башка кээ бир бийчилер бар, мисалы тамадалар менен мынтип бөлүнүп, ушул тамаданын бийчиси деп мынтип бөлүнүп иштешет да. Биз берекелүү ансамбль антип бөлүнбөйбүз да. Бизди көбүнчө элдер чакырат да. Биз тамадалар менен көбүнчө мынтип тыгыз байланышта иштешпейбиз. Бизди ким чакырса ошол менен иштеше беребиз да. Бизди көбүнчө элдер чакырат да. Элдер ушундай той жакында өткөзөт элем, берекелүү ансамбль сиздерди суранайын дедим эле, чакырайын дедим эле. Тамадабыздын өзүнүн бийчилери бар экен, ага отказ кылып сиздерди чакырып атабыз деген күндөр көп болот да биздечи. Ал эми ошол чакырып аткан той элер тамаданын бийчилерин отказ кылып атайын берекени чакырып атканда ошол берекенин барып бийлеп берген баасы канча? Эми башка бийчилерге салыштырмалуу биздики чын айтсам кичине кымбатыраак. Анткени биз мисалы жашы жетелек кыздарды чыгарбайбыз тойлорго. Кайсындардын баарын атайын мынтип жашынакай кылып камсыздап даярдайбыз. Анан ал ар бир кызга төлөнүш керек. Жөн эле барып
күнүн өткөзүп берет ал кыздарчы. Ал кыздарды атайын ушинтип иштейсиңер, акча табасыңар деп биз чогултабыз, турабы. Анан коммерческий группа деп коебуз, ошо группаны бөлөбүз дагы, ошо группа менен биз тойлорго иштейбиз. Ал группадагы кыздарга биз акча төлөйбүз, жеткизебиз үйлөрүнө. Ачка болгон күндөрдө тамак алып беребиз. 6 саат, 7 саат сиз айткандай иштеп жүрө алышпайт, аларга да курсант койгузуш керек. Тойлор ар кандай болот, тамак жейбиз, кээ бир тойлордон биз тамак жебей иштеп гана кетебиз. Анан тойлордон чыгып съемкага барып калышыбыз мүмкүн, концертке барып калышыбыз мүмкүн. Биз негизи бардыгы жөн эле болбойт, азыркы күнү акча менен эсептелинет да. Анан биз ошого биздин билерге атайын баалар коюлган, ошол бааларды биз алабыз. Эми аябай бир жакшы катындуулар болуп атат, бирок бул нерсе болбойт. Анткени ушул видеону, ушул эфирди, ушул маекти көрүп дагы баягы чындыгында ачык маалымат алышы керек негизи. Анан баягы бул жакта көбүнчө жакында той бере турган көрүүчүлөр болот. Анан чындыгында эми баягы өзүңүздөр тууралуу бир ачык маалымат болсо жакшы болот эле дейт. Деди элек дагы сиздин ошондо акчаңыз канча болуп калды? Жок, мен мисалы ар бир эмгек негизи акталыш керек да. Азыркы күнү бийчилерди негизи көп жакшы баага татыктуу эсептешпейт да. Анткени ырчы келип, бир ырчы келип өзүнүн ырын, мисалы ырчылар аз деген келип бир-эки ырды айтып, өз жагыз келип ырдашат. Баалары мисалы чын айтканда 400, 200, 300 доллардан ырдашат, турабы. Бийчилерге келгенде эле бизге скидка анан мындай деп айтышат. Негизи биз келип, биз аранжировка деген, фонограмма деген нерсе жок. Келип живой бийлеп беребиз. Ошол бийлерди коюшка бизге убактыбыз кетет. Ошол бийле кыздарды ошол атайын бийге даярдык көрүүгө бизге канча жыл кетет. Ар бир кыздардын эмгеги, ошол хореографтын эмгеги бардыгы негизи акталыш керек. Анан жөн келип жаңачып бийлебейт, жакшынакай костюмдар кийишет. Ар бир костюм акча турат. Ар бир биздин образ акча турат. Ошонун баары акталыш керек. Бирок, конечно, ар бир той өткөзгөн адамдар менен биз мындай кеңешип, сүйлөшүп, мындай алар бизге кайрылуу менен жасаса, скидка мындай депчи, биз эми бардыгына мындай түшүнүү мамиле кылганга аракет жасайбыз да. Эми бул ошондо чындыгында бийчилердики деле негизи ырчылардыкындай эле жыргал. Анткени 3 мүнөт, 5 мүнөт, 6 мүнөт бийлеп кетет. Байкуш тамадалар живой ошол жакта 6 саат сүйлөйт деп. Ошол 3 мүнөт мисалы бийлеш үчүн ошол кыздар канча жыл бийлешет? Жыл машыктаныш керек. Мен аны менен баягы ар бир кесиптин өзүнүн оорчулугу бар. Азыркы учурда эч бир жеңил жумуш жок деп ойлойм. Анан бирок Айнур эже сизден сураганыбыз болгону биз мынчадан мынча сомго чейин чыгабыз деп эле айтып койсоңуз жакшы болот эле. Эми мисалы береке би ансамбль мынтип жыл сайын мисалы былтыр өткөн жылда биз деген 3 международный номинациядан кыргызча айтканда кандай эле? Жок, бизге ал кыргызчалар кереги жок. Булар мынчадан мынчага чейин. Прайс. Сиздин баа эмгек. Мисалы биз международный 3 конкурстан утуп кеттик былтыркы жылычы. Казакстан жергесинен барып биз 2 номинациядан утуп келдик международный. Анан бизге Казакстанга дагы азыр тойлорго бизди көп чакырышат да. Ал жака биз негизи чын айтканда кымбат барабыз. Ошо кымбат. Айнур эже мындай кылалычы. Башка бийчилерге салыштырмалуу биз кымбатыраак барабыз да. Мындай $100 $300 чейин. 5000 сомдон $500 чейин. Же мисалы мындай примерно айтканда башка бийчилерге салыштырмалуу биздики бир тойлорго мисалы банальный 6 кыз келип бийлеп берүү биздики 5000 сом болот, $100 болуп калат. 4 сом болуп калат. Мындай орточо эсебин алганда бир бийдин баасы 5000 сом болот да. Ошондо 2 бийге. Бул дагы негизи мен чын айтсам, өзүм чын жеке оюмду айтканда, бул негизи аябай арзан баа да. Анткени ар бир кыздын ошо канча убактысы кетет, эмгеги, биздин бий койгонубуз ошол ар бир кыз даярдыгы, канча жылдык, булардын баардыгы канча мээнетибиз кетип атат. Ооба. Бирок чындыгында Кудайым өзү ысырап кылбасын, Кудайга шүгүр дешибиз керек бардык нерсеге. Ооба. Бирок ар бир нерсе өз убагы менен бааланат деген ойдобуз. Эми Агаманын баасы кандай болду экен? Ошону билеличи. Мен азыр баамды айтам, сен астына номерин жазып кой, э? Ал жерге азыр Арсен менин номеримди жазып кой. Эми биз сезон убагында баабыз башкача. Январдын скидкасы менен. Январь, февраль. Өзүңөр билесиңер, не сезон убагында анда скидка башкача. Ноябрдын 15-и тойлор күчөп турган убак. Агаманыга чалып атам.
Канчага чыгып бересиздер? Саламатсыңарбы? Сиздин рестораныңыз кай жерде жайгашкан? Биринчи суроом. Негизи мындай ушундайда болгон бийчилер учурда мисалычы укмуш өзүнүн абалын түшүндүрүшөт той элери, той берип жаттык эле, чакан эле той берели деп аттык элек, анан деп айтат дагы, анан баягы жерден баягы күнү барып баягы акчабыз кичине тарс болот эле дейт. Анан баягы күнү баягы той болгон күнү барсаң, ичи жөн эле хан сарай, укмуш оформление, укмуш ырчылар, анын ичинен агама же береке 6 кыз менен келет, 3 бий. Ушундай учурлар болот. Чындыгында бирок агаманын бий эмеси канча болуп калды ставкасы? Ошону айтатсыз да, мен биринчи сураганда тойдун ээлерине ресторанды сурайм. Канча кыз керектигин сурайм. Анткени ар бир ресторанда чоң ресторандарга масса керек. Өзүңөр билгендей, кээде 8 кыз чакырат, кээде 10 кыз чакырат, кээде 6 кыз чакырат. Бирок көбүнчө эң стандарттуу нерсе бул деген 6 кыз. 6 кыз сезон убагында $100 чыгам. 2 бийге. 2 бийге $100 чыгам. Сезон жок болгондо 6000ге чыгам. Бирок ал дагы кыздын санына жараша кайра кетет да. Кээде чакан тойлор сурайт. Кээде 6 кыз ошол ресторанга батпай калган учурларыбыз болот да. Кээде болсо бийдин түрлөрүнө жараша ошондо да бааны көтөрөм да. Анткени интерактивдер бар. Интерактивде анда көбүрөөк эл керек, көбүрөөк энергияны сарптайт, кыздар барып үйрөтүш керек. Көбүрөөк убакыт сарпталат, анда да 10-15 ошол убакытка жараша, ошол кыздын санына жараша, эмгекке жараша анан баа айтылат. Баракелдүү. Абдан сонун негизи $100 тегереги экен да. $100 тегереги бир бийге бааланат экен. Эми бирок жанагы жерден дагы айтылып өттү. Кыргызда эмне өнүккөн, Кыргызда соодалашуу өнүккөн, андыктан соодалашсаңыздар болот экен. Анткени кыргыз эли кең пейил, межекелерибиз менен да сүйлөшсөңүздөр болот экен. Эми кийинки маселе азыркы учурда эми көбүнчө учурда сиздер деле байкап калып атасыздар, ивент компаниялар бар. Биз билген Казакстанды деле эске алсаңыздар, Казакстанда атайын бир топту уюштура турган, бир тойду уюштура турган ивент компаниялар бар. Эми азыркы учурда да Кыргызстанда кичинеден түптөлүп келет. Бар, бирок жок деп айтпайбыз, бирок бар, бирок кичине бирогу бар да. Эми сиздер кандай бир ошолор менен иштешүүлөр болобу, тамадалар менен иштешүүлөр болобу? Кайсы учурда кандай эмелер болот? Анан экинчи суроо сразу эле берели. Концерттерден акча төлөнөбү сиздерге? Эми негизи азыр Береке би ансамбль биздики көбүнчө акцентибиз бул концерттерге да. Анткени бардыгы билишет, Береке би ансамблында масса билет экен, чынан бардыгына көбүнчөсүнө масса керек болуп, анан ырчылардын көбү менен биз иштешебиз. Биздин телевидениялар менен көбүнчө биз иштешебиз, клиптерге көбүнчө биз түшөбүз да. Анан ошонун бардыгы чынын айтсам биздин мисалы ошол бий боюнча койгон адамдын тең эле Кыргызстанда хореографтардын негизи эмгеги мындай бааланбайт деп эсептейм да. Бул неблагодарный жумуш да. Мындай хореограф болуп, постановщик болуп иштеген адамдардын Кыргызстанда аябай катуу терпенияси болуш керек. Кантип ошонун баарын кантип сүрөттөшөт деп негизи өзүм да отуруп, ушунун баарын кантип жасап атабыз деп да ойлонуп кетем да. Негизи биздин жумуш аябай неблагодарный жумуш, буга чыдаш аябай кыйын да. Бийчилер азыр көбүнчө ачылат, кийинки жылы карасаң жок. Ачылат, кайра жок. Эмне үчүн? Анткени бул жумуштан өзүнүн эмгегиңди үзүп алуу бул аябай кыйын нерсе да. Костюмдарды тиктересиң, ошол костюмдардын баасын чыгарып акталыш керек. Бийлерди 5-6 жыл даярдайсың, ар бир бийди 5-6 жыл кыздарды даярдап бийлетесиң. Даяр болгондон кийин барып күйөө чыгып кетишет. Ошол. Азыр чындыгында көптөгөн кыздардын өкүл апалары сиздерсиздер да? Канча кызды биз жакшынакай кылып даярдайбыз дагы кайра күйөөгө узатабыз да. Ошол жерден суроону кылып чейгетели, канча кызды күйөөгө бердиңиз Берекеден азыр? Эми биздин ырчылардын көбүнүн дагы келинчектери биздин Береке би ансамблына чоңоюп чыккан кыздар. Мисалы Гүлжигит Калыковдун аялы Айпоша деген Айпери деген кыз бул биздин биринчи составдагы, бизде көп жыл бийлеп жүргөн кызыбыз, биздин Берекеден чыгып кеткен. Допур деген ырчыны билесиздер. Мисалы Кыргызстандын эң мыкты деген клипмейкери Мурат Саткынбаевди билесиздер, Наржан деген биздин биринчи составда бийлеп кеткен.
абдан сулуу кызыбыз болчу. Баракелде. Бул биз бир гана мисал да, бизден Сиздер, чыккан адамдар көп негизи. Айдана Декан билесиздер, азыр өзүнүн тобун ачып бийлеп жүрөт. Биздин Береке би ансамблынан, биздин үй-бүлөдөн чыккан кыз. Деги эле мисал келтире турган кыздарыбыз көп, Кудайга шүгүр. Чындыгында Береке бии илебестен дагы өзү мындайча айтканда орустардын жакшы бир передачасы бар, давай поженимся. Ошондо эле бир түрүнө да кошулап турбайбы? Баракелде, бирок чындыгында сонун Альбина эжекеси, сиз канча кызды узаттыңыз? Канча кыздын апасы болуп отурасыз бүгүн? Канча кызды узаттым билбейм, бирок ушул составда 2 кызымды узатып койдум ушу. Быйыл. Быйыл. Ал 5 жылдан бери бийлеп келе жаткан кыздар. Ушундай 17 жаштан бери чоңойтуп, анан берип жатканда аябагандай эмнегедир ичим ачышты. Ушунчалык жыл жанында жүрүп анан экинчи апасындай эле болуп калат экенсиң. Анда сиздер мындай кылышыңыздар керек экен да, баягы жигити менен сүйлөштүрүп атканда договор түзүп алышыңыздар керек экен да. Контракт түзүш керек. Күйөөгө тийгенден кийин да төрөгөнгө чейин бийлейт дегенчи. Абдан сонун. Эми ушул жерден баягы көрөрмандар да ушул суроону ойлонуп отурса керек. Кыздар канча сом алат күнүнө? Мен чын айтып кетейин, ай бир кызыма концерттерге бийлейби, тойлорго бийлейби, примерно эң аз дегенде 500 сомдон төлөйбүз кыздарга. Күнүнө? Күнүнө эмес, бир чыгып бийлегенине. Ошондо баягы ушул маселе жаралат экен да. Ар кандай болуп калат да, мисалы бир күндө 2 той, бир тойдон 500 сом алабы? Биздики мындай айтайын, ар бир кыздын эмгегине да жараша бөлөм. Ар бир кыздын канча жыл бийлегенине жараша бөлөм. Ар бир кыздын эмгегин өзүнчө биз баалайбыз да. Бардыгы бирдей бааланбайт. Ошондо канча сом болуп калды? Мисалы эң аз дегенде 500 сом беребиз. Мисалы посольство деген жерлерге окшогон жерге барып бийлесең 1000ден төлөйбүз. Клип болуп калат, көп убакыт, аябай көп убакыт бөлүнүп калат, мисалы клиптергечи. 1000ден берип калабыз, 2000ден берип калабыз, жакшы болуп калса, жакшы төлөнсөчү. Эгерде эң аз дегенде 500 сомдон беребиз. Сизде дагы? Туура, биз дагы ошо 500 сомго 500 сомдой төлөйбүз, бирок жана Айнур айтып кетпеди, негизи бирок концерт убагында подтанцовкалар аябай мындай неблагодарный нерсе да. Ооба. Эмнегедир жакшы сөз бартер. Ооба, бартер деген жакшы, убакыт көп кетет, ага көп энергия сарпталат, анткени ага чейин да атайын барып бий коюш керек да. Даяр бийди алып туруп коюп бере албайсың. Эмнегедир башкача бир постановка сурашат. Сурагандары көп, бирок берген дайым аз. Анан ошол бир потанцовкаларда 2000 сом, 2500 сомду 8 кызга эме бөлүп көрчү сен. Чындыгында, ооба. Туура эмес деген, туура эмес нерсе да. Ооба. Эми ал жакта ырчылар менен өзүңүздөр чечишиңиздер, мен бул жакта. Жок, негедир ошо анан биз ошол үчүн концерттерге көп катышпайбыз, кээде катышып калып, кол булгалап коебуз. Биз барбыз. Съемкаларда биз барбыз, жакшыбыз. Бирок азыр көбүнчө басымды мен тойго бергем да. Тойго. Кыргыз элинин жакшылыгы. Кыргыз элинин жакшылыгы, анан эң биринчиден кыздарым көбүнчө билесиңер да, азыр студенттер контракт, кийим кечектери бар, ары бери баскан тургандары, жол киреси дегенде, ошолордун баары той аркылуу, кыргызымдын той аркылуу болуп жатат. Кудайга шүгүр ошол үчүн. Кыздарым өздөрүнүн окуу жайларын төлөшөт, жаткан жерлерин ошол акча менен төлөшөт, кийим баскан жери, кийими баары Кудайга шүгүр, токчулуктан молчулукта эле жүрүшөт да. Ата-энесинен акча албай, ошол өзүнүкүн өзү жаап, өзү эмгектенип жаткан ошол. Ошол эмгек ошо той аркылуу болот. Ошон кыргызымдын тою бар болсун, тойго улансын. Кыргыз элиме рахмат. Чындыгында өчпөсүн, той бүтпөсүн, той деген жакшылык. Анда эмесе азыр чакан рекламага көңүл буралы, чакан жарнама болсун, андан соң биз кайрадан улантабыз. Студио РЭК предлагает профессиональную фото-видеосъемку свадеб, юбилеев, дней рождений, корпоративных мероприятий, love story, слайд-шоу и многое другое. В
В нашей работе мы пользуемся профессиональной видео, фото и звуковой аппаратурой высочайшего класса. Если вы закажете до конца марта полный комплект видеосъемки, подарок оформление под ключ. Студио РЭК. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы эң алдыңкы бийчилер тобу, Береке бийчилер тобунун жетекчиси жана ошондой эле Агама бий тобунун жетекчиси Айнур эжекебиз менен Альбина эжекебиз конокто турат. Чындыгында эми буга чейин дагы маек абдан сонун болуп жатат. Эми баягы жерден кыздардын эмгек акысы тууралуу билдик. Эми ошол кыздар кантип тандалып алынат, кантип каяктан табасыздар андай кыздарды, мисалы өзүңүздөр кантип үйрөтөсүздөр, бир кызды үйрөтүүгө канча убакыт кетет? Мен башка хореографтардан айырмам. Мен кыздарды өзүм чоңойтам да. Кичине кезинде кабыл алгам да ошол кыздарды өзүмө Береке ансамбль ылайыктап, өзүбүз талаптарга жооп бергендей болуп чоңойтобуз да. Даяр бийчилерди сырттан алуу болот, бирок биз андай мындай редко кездешүүчү нерсе да. Биз көбүнчө өзүбүз чоңойтобуз да. Мен азыр ошо мен да 6-7 жаштан бери балдарды чоңойтуп келдим. Чоңойтуп келдим, 4-5 жыл болду. Ошол эң биринчи чоңойтуп келе жаткан балдарым. Негизи болсо ошо 16-17 жаштан даяр эле бийчилерди кабылдачумун. Анан биринчи менин талабым бул деген бийди жакшы билүү, хореографиянын базасын билүү, бою, келбети. Анткени азыр эң биринчиден тойдун ээлери сураганда кыздарыңар татынакайбы дейт. Сулуу кыздарды коюп бергиле. Ооба, кыздарды, сулуу кыздарды коюп бергиле, анан бойлору узун болсун дейт. Семиз болбосун, арык болсун дейт. Эми элдин талабына жараша биз да ошону иштеп баштайбыз да. Иштеп жашап, ошол үстүндө иштеп жатабыз негизи. Бирок азыр чоңойтуп келаткан кыздарым көп эле. Көп эле? Ооба. Арасынан бизге Кудайым буйрса бир кыз табылар, анткени ойдокпуз. Албетте, мунун баары тамаша. Урматтуу жалпы Тамада Event YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Береке бий ансамблынын жетекчиси Айнур эжекебиз отурат жана ошондой эле Агама бийчилер тобунун жетекчиси Альбина эжекебиз отурат. Чындыгында эми азыркы учурда 2020 жаңы сезон келатат. Сиздерде даярдык кандай? Жаңы нерселер болот, кандай даярдыктар болот? Не өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот? Теги эле Береке ансамблында Береке тойлорбу? Берекеде. Берекенин тойлорго чыгышы боюнча. Эми Берекенин тойлорго чыгышы боюнча былтыркыга караганда ушул жылы тойлорго көбүрөөк чыгайын деген ниетте болуп атабыз. Анткени былтыр биз кыздарды мындай профессионалдык деңгээлде өстүрөйүн деп мен тойлордон кичине алыстап кеткенбиз да былтырчы. Анан ушул жылдан баштап биз жана сиз айтып кеткендей ивент агентстволор менен келишим түзүп, биздин атайын кафе ресторандар менен келишим түзүп, ушу кыздарга жумуш менен камсыз калалы деген ниеттер көп эле болуп атат. Абдан жакшы экен. Альбина эже, сиздечи? Биз дагы иштеп жатабыз. Кыргыз бийдин түрлөрүн, костюмдарын астында. Анан азыр элдин талабы баягы эле кичине репертуарды кичине өзгөрткүлө деген. Ошол сурап, билип тамада эмне сурайт, эмне көргүсү келет, элдин талабын да сурайбыз. Анан ошол үстүндө иштеп баштадык. Даярдык жакшы, буйрса бар. Буйрса, Кудайым буйрса, 2020 жыл Береке жана ошондой эле Агама бийчилер тобу жана мен алып баруучу Арсен Тынчтыкбеков өзүңүздөрдүн жакшылыкка чакырсаңыздар болот. Бул чакан реклама болуп кетти. Ал эми бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип, акырына аяктап баратат. Убакыт учкан куш дейт, убакыттын тардыгына байланыштуу бизде эжекелерибиз менен дагы бир көйгөйлөрдүн, тойдогу болгон бир иштердин чети ачылды деп ойлоп отурабыз азыркы учурда. Анан буйрса, алдыда дагы күтөбүз, дагы ушул темаларыбызды, ушул нерселерди, ушул сөздөрдү улантабыз деген ойдобуз. Эми азыр чакан бир аз эркин сөз берейин, элге кайрылып өтсөңүздөр болот, өзүңүздөрдүн таарынычыңыздарды айтып өтсөңүздөр болот, куттуктоолорду айтып өтсөңүздөр болот.
Эми айтып кете турган нерсе бул сиздерге рахмат чакырганыңыздарга. Атайын ушу той маселесин ушу бийчилердин атайын көйгөйлөрүн мынтип акцент кылып айтып, сурап бизге ушинтип чакырганыңыздарга. Эми эмне деп айтабыз? Элибизде ар дайым тойлор боло берсин, жакшылыктар. Эч кандай согуш, уруш, талаш болбосун, жерлерибиз сатканы токтотсун. Кыргызстаныбызда өзүбүз кыргыздар жашайлы. Деп эле политиканы айтып көрбөймүн. Буюрса Айнура эжеке 2025-жылы депутаттык шайлоодо добуш берип коюңуздар. Ошо тойлор көп болсун, тойлорго бизди чакырып туруңуздар. Ар дайым сиздерге келип ушинтип тойлордун көркүн ачып билеп бергенге биз ар дайым даярбыз. Чын жүрөктөн иштейбиз, келип билеп беребиз. Кооз көнөктөрдү да тиктирип жатабыз, жашынакай кыздарды даярдап жатабыз, бийлерди. Бизди чакырыңыздар. Баарыңыздарга барып, ошо берекелүү биздин бийлерди тартуулаганга аракет жасайбыз. Рахмат сиздерге. Баракелде, кол чабуулар болсун. Агама бий тобунун жетекчиси Альбина эжекебизде сөз. Кыргыз элиме, Кыргызстаныма каалап кетерим тынчылык, молчулук. Кыргыз элим бар болсун. Тоюбуз улансын, дайым жакшылыкта жүрө берели. Сага да рахмат Арсен чакырууңа. Эми дагы бир айтып кетерим нерсе, ушу той боюнча кичине кыргыз элибиз пунктуальный бололу, макулбу? Анын ичинен бийчилер дагы пунктуальный. Биз пунктуальный болгонго негизи дайым аракет кылабыз. Өз убагында келүүгө аракет кылабыз. Мен өзүм урушуп турам кыздарыма эрте келгиле деп. Жын Арсен. Алга. Баракелде, чындыгында жакшы маек болду. Бул маекти негизинен биз бийчилердин жумушун аныктайлы деген эмеспиз. Болгону сиздерге жакын арада той берейин деп атсаңыздар, анда бийчилерди кантип тандаш керек? Бийчилерди кандай эмнесине караш керек? Чыныгы ошол бийчилерди даярдап жүргөн канча бир жылдан бери ошол орус тилинен айтканда стажы бар адамдар менен бүгүн маек кылдык. Анткени сиздер дагы эртең тандаганда жаңылбаңыздар дедик. Ал эми бүгүнкү интервью той жылдызы менен 8-чи чыгарылыштагы соңуна келип жетти. Бизде конокто Кыргызстандагы эң алдыңкы бийчилер, номер 1 бийчилер, Береке бийчилер тобунун жана ошондой эле Агама бий тобунун жетекчилери Айнура эжекебиз, Альбина эжекебиз болду. Кийинки эфирде көрүшкөнчө, кийинки маекте көрүшкөнчө, баарыңыздар сак саламатта болуңуздар, тойдон жолугалы.